21'ge çıktı. Eşteki görmedi balam. Je kızı canına da uylanmadı, je bala görmedi. Ошону эстегенде мен Кудайга күнөөкөр болуп күнүгө ыйлайм. Улка Малаева 2010 жылдын 12-июнундагы Сампа окуясында уулунан ажыраган. Анын айтуусунда баласы ок жеп, дарыгерлердин жетишсиздигинен операция кеч жасалып каза болуп калган. Быйыл 31 жашка чыкмак дегенене эстеген сайын көзүнө жаш алат. Ушу согушту чыгарган ким чыгарса да, кыргызы чыгарды, өзбеги чыгарды, Кудай берсин жазасын, Кудай жазаласын. Биздин колубуздан эчтеке келбейт. Мынакей батыры барбал өлүн тирүү болуп, өлдү болуп туруп жүрөт жанын сактап, убактылуу өкмөт кылган дейт, убактылуу өкмөттү да көрүп атабыз. Бардыгы жазаланып камалып атышат. Кудай көрсөтсүн, ошол эле мен айтарым. Малаева сыяктуу ондон ашык адам Сампа окуясында жакындарын жоготкон. Алардын айрымдары ушул күнгө чейин сөөгүдө табылган эмес. Ошол каргашалуу июнь окуясы боюнча Жалал Абад облусунда жалпы 49 кылмышка шектүүгө издөө жарыяланган. Алардын ичинен 32си кармалып, калгандары ушул мезгилге чейин издөөдө. 17си бүгүнкү күндө изделүүдө. Бул изделүүдөгү кылмышкерлер боюнча азыркы күндө дагы иш-чаралар жүрүп жатат. Багыттамалар берилген. Бул боюнча иш-аракеттер токтоосуз жүрүп атат. Андан сырткары 32 дайынсыз жоголгон биздин жарандар болгон, анын 29-у аныкталып, 3-өө бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек. Бул боюнча дагы азыр жумуш жүрүп атат. Арадан 10 жыл өтсө да Каргашага күнөөлүүлөр толук жаза албаганы бир топ нараачылыктарды жаратып келет. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков күнөөлүүлөр бир күнү жазасын аларын айтуу менен элди ынтымакка чакырды. Жогорку кеңештин депутаттарынын атынан, өзүмдүн атынан бардыгыңыздарга терең кайгуу менен мен көңүл айтамын. Биз мамлекетибиз бир түндүктүн алдында бардыгыбыз, бир желектин алдында бардыгыбыз Кыргызстанда 80ден ашкан улут ынтымактуу жашап келебиз, жашайбыз. Биздин келечек алдыда, мамлекетибиздин келечеги алдыда. Дагы чоң ийгиликтер бизди күтүп турат. Эске салсак, Сампа окуясы 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Бишкек Ош жолунун боюнда Сампа деп аталган пахта иштетүүчү заводдун жанында орун алган. Ал жерде чогулгандар жолдон өткөн унааларга куралчан кол салышып, 16 адам өлтүрүлүп, 2 киши дайынсыз жоголгон. Ошондой эле 9 унааны өрттөп жиберишкен. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.